Адам баласы жашоонун эң негизги муктаждыгы болгон тамак ашты пайда болгондон азыркы күнгө чейин жаратылыштан алууга, тамактануу рационун кеңейтүүгө, сапатын арттырууга жана жаңы азыктарды өндүрүүгө аракет кылып келген. Дүйнө калкынын санынын өсүшү жана кайра иштетүү технологияларынын көбөйүшү менен тамак аш чийки заттарын экономдуу пайдалануу максатында математика жана табигый илимдерге негизделген. Өндүрүүчүдөн керектүү өчүүгө пайдалуу тамак аш чынжырын түзүү үчүн керектүү принциптерди жана системаларды долбоорлогон тамак аш инженерлиги пайда болду. Тамак аш инженерлиги бөлүмү Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик факультетинде 2003-жылы уюштурулуп ачылган жана ошондон бери тамак аш инженерлерин даярдоодо. Тамак аш инженерлигинин бакалавриат программасы 4 жылдык окуу. Студенттер заманбап аудиторияларда кеңири мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып окуп, толук жабдылган заманбап лабораторияларда тажрыйбаларды жасап билим алышууда жана практикаларын Кыргызстандын жана Түркиянын алдыңкы тамак аш ишканаларында өткөрүшүүдө. Табигый илимдер институтунда тамак аш инженерлиги багытында 2008-жылы магистратура, ал эми 2012-жылы докторантура программалары уюштурулуп иштей баштады жана билим берүүнүн бул деңгээлдерине жараша көптөгөн илим изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз-Түрк Манас университетинин тамак аш инженерлиги бөлүмүндө бир нече илим изилдөө лабораториялары бар. Тамак аш анализдери лабораториясында тамак азыктарынын кургак зат кармоосу, кычкылдуулугу, белок, май жана углеводдорду кармашы, тамак аш булаларын, С витаминин, минерал заттарды жана башкаларды кармашы анализденет. Тамак азыктарынын физикалык жана структурлук касиеттери лабораториясында тамак азыктарынын көлөмү, тыгыздыгы сыяктуу физикалык касиеттери, pH чөйрөсү, агуу өзгөчөлүктөрү, суу активдүүлүгү, түстүүлүгү, салыштырма нымдуулук, катуу жумшактыгы сыяктуу структурдук касиеттери аныкталат. Микробиология лабораториясы тамак азыктарындагы патоген жана санитар индикатор микроорганизмдердин контролдук анализи, тамак аш азыктарынын сапатын контролдоо жана микроорганизмдерден пайдалуу метаболиттерди алуу, топурактагы ферментацияга жөндөмдүү микроорганизмдерди изилдөө, пайдалуу микроорганизмдердин коллекциясын түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар илим изилдөөлөрдө маанилүү ролду ээлеген лаборатория болуп саналат. Тамак аштардын негизги процесстер лабораториясы кондукция жана конвекция менен жылуулук берүү, түтүктүү жылуулук алмаштыруу, газдарда жана суюктуктарда диффузия коэффициентинин аныктоо, суюктуктардын касиеттери, басым өлчөө жана статикалык басымдын таасирин үйрөнүү, пастирлөө, фильтрлөө, кургатуу кинетикасы, катуу зат суюктук экстракциясы, процесстерди контролдоо, каталитикалык реакция жана ферментация процесстерин окуп үйрөтүүчү аппараттар менен жабдылган. Инженердик факультеттин борбордук илим изилдөө лабораториясында жогорку басымдуу суюктук хроматографиясы, газ хроматографиясы жана Кыргызстандагы бирден бир спектрофлуориметр жана реометр аппараттары бар. Жалпы химия лабораториясында болсо студенттер ысытуу, муздатуу, коюлантуу, фильтрлөө, гравиметрикалык анализ, тазалоо, кайра кристалдаштыруу, заттардын атом массасынын аныкталышы, химиялык реакция ылдамдыгы жана ага таасир берген факторлор, эритме даярдоо, эрүү процессиндеги өзгөрүүлөр, газдардын молекулалык массасынын аныкталышы, таза жана аралаш заттардын эквивалент массасынын эсептелиши, химиялык реакциялар, химиялык байланыштар, химиялык реакцияга температуранын таасири сыяктуу тажрыйбаларды жүргүзүшү. Тамак аш инженерлиги бөлүмү Кыргызстан жана Түркиядагы көптөгөн маанилүү уюмдар менен өз ара кызматташтыктарды жүргүзүүдө. Жакшы окуган студенттер практикаларын Түркияда өткөрүшөт. Бүтүрүүчүлөр болсо өз карьераларын Кыргызстандын жана Түркиянын алдыңкы тамак аш ишканаларында иштөө менен башташат. Кыргыз-Түрк Манас университетинин тамак аш инженерлиги бөлүмү заманбап билимдүү жана жөндөмдүүлүктөргө ээ, кесиптик жоопкерчиликти сезген тамак аш инженерлиги адистерин даярдоодо. Анткени келечек алардын колунда.